Блогер Айтилек Орозбековдун соц тармактагы видеолоруна кайрадан комиссиялык лингвистикалык экспертиза дайындалды. Процессуалдык кодекстин 342-беренесинин негизинде сот өзүнүн демилгеси менен соттук ийгиликтөөнү кайра баштоону чечти жана кылмыш иш боюнча соттук комиссиялык лингвистикалык экспертизаны дайындайт. Буга чейинки мамлекеттик айыптоо менен көз карандысыз эксперттердин корутундулары дал келген эмес. Прокурор блогерге 200 000 сом айыппул салууну өтүнгөн. Бүгүнкү күн негизи Айтилекке акыркы сөз берилди. Акыркы сөз берилгенден кийин сот өзүнүн ошол кабинеттен кирип өкүм чыгарыш керек эле. Же Айтилек Орозбековду күнөөлүү кылып табыш керек эле. Бул Айтилек Орозбековдун кыймылынын аракетинде кылмыштын курамы бар деп. Же актоо өкүмү чыгарыш керек эле. Сот чыгып кайра эле ушул процессти жандандырып токтом чыгарып атат. Ошол жерден комиссия кайра Айтилектин сөздөрүндө жанагы чыгарылган YouTube видеосунда баягындай улуттукту бөлүү, кемсинтүү барбы же жокпу комиссия өзүнүн тыянагын чыгарып берсин деген токтом чыгарат. 2 жылдан бери ушу сотто сүрөлүп жүрөм, мен буга чейин эч кандай жумуш кылган жокмун. Анан бүгүнкү жыйынтык боюнча мына Жумагулов Азамат сот менимче жактоочум айткандай бир тараптуу кылып атат. Бул жерде жанагы мен айтып аткан мени буйрутма менен кылдырган, мен 2-3 адамды билем ал жерде болжол менен. Ал жерде эл өкүлдөрү бар, жетекчилик кызматта иштеп жүргөндөр бар. Менимче ошолордун буйрутмасы буларга чейин сотко чейин жеткен, менин божомолум да бул. Айтилек Орозбеков менен Куликов компаниясынын тиреши коомчулукта ача пикир жаратып келет.